Британия түрмөлөрүндө туткундар чычкандардын чабуулунан жабыркап жатат. Британия түрмөлөрүндө туткундар чычкандардын, кансоргон, корт-кумурскалардын жана уулуу жөргөмүштөрдүн чабуулуна дуушар болууда. Independent гезитинин маалыматына ылайык, бул өлкөдөгү түрмөлөрдүн абалынын начарлап кеткенин көрсөтөт. Отчетко ылайык, таракандар, чымындар, чириген чычкандар жана керебет клоптору көйгөй жаратып, айрым камералар колдонууга жараксыз болуп калган. Бир түрмөнүн ашканасы чычкандардан улам 3 айга жабылып, туткундар тоңдурулган тамак жана сэндвичтер менен камсыз болгон. Ошондой эле чатырлардан суунун агышы, суу каптоолор, жылытуу системаларынын бузулушу жана желдетүүнүн начардыгы негизги көйгөйлөр катары белгиленген. Министр Джеймс Тимсон бул абалды өтө тынчсыздандырарлык деп атап, түрмөлөрдүн кризиси курч экенин белгиледи. Учурда Британия түрмөлөрүндө 89 миңден ашык адам кармалууда. Түрмөлөрдүн толуп кетишинен улам сот иштерин кечиктирүү жана мөөнөтүнөн мурда бошотуу чаралары көрүлүүдө.